1000 сомдон сатып атасыздар. Азыр 1000 сомдон ушул убакта. Бизден алып, даже 1,5 миң, 1300 сомдон. Мо капитальный расходуна мисалы теплицага, отопленияга ошого 7 миллион акча кеткен, э? Мо баары кокос суустар, көчөттөр. 12 соттан бүт берген анча терезер? 12 соттан массага чыкканда 150 килограмм тең келет. 12 сот. Тазалаганда, вообще, бийик тазалаганда. Ушул пайда алып келеби, алып келбейби деген жеринде вопрос да. Мен көбүнчө айтам. Теплицадан кыйналып каласыңар, билбесеңер расход болуп каласыңар. Урожайды алганды билиш керек деп ошентем да. Ошого сиз мындай так айтсаңыз, могу теплицаны курса, мондай гидропоника менен иштесе актайбы? Сен азыр 21 жаштасың. Сенин возрастындагы балдар ушул клубника тиген дедим эле десе, совет берет белең бербейтби? Берет болчу. Берет болчу. Пайдасы барбы? Бар пайдасы. Пайда чыгарса болот, а? Болот. Азыр бул жерден терип атасыңбы? Ооба, кече терим болду. 15 килограмм. 15 килограмм? 15 000 сом. Андан да көбүрөөк. Assalamu alaikum. Дыйкандар, биздин катталуучулар. Биз бүгүн Ошто жүрөбүз. Күндө сонун жаңылыктар болуп атат. Биздин дыйкандарыбыз өнүгүп атыптыр. Мына карагылачы, могу жакта тартып койсоң, канча адам келген. Бүт телефондор көтөр. Блогерлер көбөйүп, бүт эле блогерлер көбөйгөн. Бул биздин дыйкандардан бул Бекболот ушул канча сотук? 12 сотик. Бекболот өзү Оштун 30 адырдабыз азыр, а? 30 адырдабыз. Мына дыйкандар. Бисмилла деп мына. Не сорт? Сохян деген. Сохян экен. Корейский. Бул да Сохян, корейский. Вообще көрүңөр дыйкандар. Сени кутамышсың? Молодец. Көз тийбесин. Сонун. 15 12 сотик бар. Клубника менен иштесеңер, клубника менен иштесеңер. Кышы жай клубника жейсиңер. Эми баштады. Келиңиз Бекболотке. Жо бышканына 15 күн болуп калды. Тердиңби уже бир эки жолу реализация болду? 5-6 жолу терилди. Молодец. Бул кокосовый субстрат экен, а? Кокосовый субстрат, Шри-Ланкадан келген. Канча сотук? 12 сотик. 12 сотук. Жана эле сурадым окшойт, а? Эзиме чигип атат, адеп эле. 12 сотук жерге. Сүрдөп кеттиң мунан көрүп. Бул сонун кылып өстүрүп атыптыр, акем. Мурда жерге өстүрүп көрдүңөр белек? Мурда жерге өстүрдүк. Канча сотукка? Жерде 45 сотиктен баштаганбыз. 45 сотук. Анан мындай кылган пайдасы бар бекен же жөн эле расход бекен? Жок, пайдасы бар. Мунун артынан 3 жылдай жүрдүм да, 3 жылдай жүрүп. Былтыр кылдыңар беле? Былтыр. Экинчи жыл быйылчы. Экинчи жыл. Экинчи жыл. Пайда чыгарда болот, а? Пайда чыгарса болот, 2 жыл, 3 жылда чыгарып кеткен пайдасы. Маселен ушул жерге 7 миллион акча кеткен. 12 сотукка. 12 сотукка. 7 миллион акча. Эми жарымын чыгарабыз деп атабыз. Мо капитальный расходуна мисалы теплицага, отопленияга ошого 7 миллион акча кеткен, э? Мо баары кокос суустар, көчөттөр. Көчөттөрдү алганбыз. Көчөттөрдү канчадан алдыңар? Көчөттөрдү алдын 50 сомдон алганбыз. 50 сомдон, артын 30 сомдон. Анан Кассетный көчөттөрбү? Кассетный көчөттөр. Мына көчөттөрдү өзүбүз чыгарып атабыз эми будан бияка. Өзүңөр чыгарып. Могу өзүбүздүн көчөттөр. Булар Өзүбүздүн поколениядагы. Жакшы. Барган сайын тажрыйба ашып атат. Сохян деген сорт. Сохян деген корейский сорт. Корейский сорт, Муну жанагы бизде Сохянды монда гидропониканы көбүнчө Элдос деген бала реклама кылып ошол үйрөтүп жүрдү эле. Ооба. Силер дагы ошондон сабак алып? Жок, биз Элдостон сабак алган жокпуз. Өзбектерденби? Биз Ташкентте. Кимден? Ташкентте Рузмат деген бала бар. Азизбек деген балдар бар. Ошолор менен сүйлөшүп тажрыйба ашырган, YouTube'дан көрүп атат көбүнчө. Анан бунун агроном жалдайсыңар, өзүңөр эле? Агроном ошо 3 жылдан бери өзү издеп, артына жеттик да, өзүбүз.
Өзүң эле? Аз өзүм караймын. Могу дос балам бар азыр. Айбек деп. Агроном. Азырына от жагып атпайбы? Ала келип калат азыр деле өзү деле. Ошол досум соображать этет азыр. Өзүм башка жакта да жумуштарым бар да, аларды караганча. Булар карап, Могу отопление. отопление. Жылуулук берет. Жылуулукту берет. Бу тергениңерге канча күн болду уже? Кече күн тердик. Кече күнү терген болсоңор. Уже Кече күнү терген болсоңор. теримге даяр болоюн деп калды. 8-марттарга массага кирет экен анда. О, буюрса массага уже кирейин деп коюм. Күн чыкса эле бышай берет экен. Күн чыкса даже күнүгө бышат. Күндөн зависит этет экен да. Могу калибрлар чоң. Жакшы өстүрүп туруп, формалары сонун. Ооба, формалар сонун. Болгону буну бек болот экен мындай да. Бизде дыйканчылыкта көпчүлүк ушундай теплица кылып кымбат сатсам деген пландары бар. Бирок ушул пайда алып келеби, алып келбейби деген жеринде вопрос да. Мен көбүнчө айтам. Теплицадан кыйналып каласыңар, билбесеңер расход болуп каласыңар. Урожайды алганды билиш керек деп ошентем да. Ошого сиз мындай так айтсаңыз, могу теплицаны курса, мондай гидропоника менен иштесе актайбы? Эң жакшы суроо бердиң. Буну биринчи башлай турган адам азырактан башташ керек. Азырактан тажрыйба ашырып. Мен маселен биринчи жылдары 5 сотиктен баштагам. Теплица. 5 соттен теплица баштап, тажрыйба ашырып, уже азыр 55 сотик теплицам бар да. Ошонун 12 сотиги Кулпунай. Калганы ошо азыр помидор даярдап атабыз, помидор эгебиз. Матак пайда чыгарса болот. Пайда чыгарса болот. Ар бир жумуштун артына түшсөң пайда болот. Баштап коюп эле болбойт экен деген болбойт. Өзүң айтмакчычы. Любой иштин артына түшсө болот. Кызыкса. Кызыгыш керек. Главный кызыгыш керек. Изилдөөнү керек. Могу результат болуп атат бизде, Аллага шүгүр. Сон. Эгер актаган болсо кылсаңар эми жакшы экен да. Ооба да, актаган буюрса 2 жыл 3 жыл актап берет деп ойлонуп атабыз. Теплицаны? Теплицаны актап берет. Андан кийин анан пайда түшөт буюрса. Планда жалаң эле Кулпунай мененби же башка өсүмдүктөрдү дагы теплицанын ичинде өстүрүп көрсөмбү деген пландар бар. Малинаны ойлонуп атабыз. Малинаны. Кайсы сортун? Маселен азыр бизде химатоп бар, и пишехиба бар. Чехия сорттары сыртта бар. Химатоп. Аларды ойлонуп атабыз, Европадагыдай кылып, андан артына түшүп, эрте чыгарып, анан закрытие кылып, жамырда калтырбай, жаан чачында калтырбай. Андай жолдору да бар. Анда эми отсектин артына түшүп атабыз, эми турбайбыз буюрса келечекте. Бул сорттордун дагычы, могу клубникада Сохяндан башка сорт изилдеп көрдүңөрбү? Сохяндан башка изилдедик. Анда эле. Маселен четке эккенбиз, көрүп атасыздарбы четтеги? Ошол сорт ал деле корейский. Эмне деген сорт? Ал Киниспери деген сорту. Киниспери? Киниспери. Аны деле бир көрсөңүздөр. Киниспери деген. Канча рядтан? Бу акай 2 ряд. Ошо 2 рядда Бу бишелек кой эле? быша баштады, бу терилди да. Анан буну деле изилдеп көрүп, Наркыз эмес а могу? ал эмес, ал бөлөк. Ой, бир кызарганы жок экен да. Бул автосекен ошо бышышы солкандай эмес экен го. Бат бышпайт бекен, а? Бирок бу чоң болот экен. Чоң болот. Анан бу ооруга жакыныраак экен да булчу. Көп ооруйт. Көп ооруйт экен. Ошого бул сортту ошо эктик да, мындай айткан биз эсек болот эле деген нерсе болуп атат. Муну агрономдон сурап көрөсүз. Муну көрүңүздөр, ушундай кеселдикке жакын болот экен да булчу. Бу сере гүлүндөйт экен. Немеге көрсөтсөңүз, Арсенге. Арсенге. Канча метр булдан канча метр? 28 метрден. Бул жагына 28. 12 сотка канча штук көчөт кетти? 18.000 дана кетти. 18.000 дана. 18.000 дана. 18.000. Былтыр эгер өстүргөн болсоңуз, бир түптөн канча грамм алдыңыз? Бир түптөн 350 граммдан 300 граммдан айланып калды. Кетпейинен. Азыр туугандар 1000 сомдон сатып атыптыр. Алар 1000 сом. Агрономдон сурайлы деп атабыз муну.
Не болду экен? Кана да бир экен. Рутус. Арсен. Bu эмне? Ол серігінен башталышы же мучка. Ошо серигинен. Серигини бе? Буга эме иштедик. Акыркы жол обработка свич иштедик. Повторный редомный көтөн иштейт. Бирок даамдуу болот. Албай. Дамды вот. Пока свич. Белис анан эме хорус. Клубника. Окшош баштапты. Биздики деле түрктөрдүкүнө. Ооба. Турцияда ушинтип самсалап бышат да. Могу бышкан сайын чоңой берет болчу. Көрдүңүздөрбү? Калибри кандай деп ойлойсуң? Сон Сонун да. фигурасындагы клубника шоколад жасагандар алып атабы? Сонун болот, алып атат баары. Аларга даже жеткизип бере албай атабыз. Мына Алаш. туугандар. Бүгүн 14 февраль. Заказ болсо керек бүгүн, а? Заказ кече күнү кылдык, бүгүнкү сурады эле койгула жума күнү эс алайлы деп. Эртеңден теребиз. 2 күндө бир терилип атат. Жакшы. Өзү 12 соттан бир терген анча тересиңер? 12 соттан массага чыкканда 150 кг терилет. 12 сот. Тазалаганда, общий, бийик тазалаганда. Ал учурда массага чыкканда баа түшүп кетпейби? Массага чыкканда уже чыга баштады. Бул буюрса эми чыгат. Будан бияка. Где-то бир 10 күндөн кийин чыгып калабыз буюрса. 1000 сомдон сатып атасыңар. Азыр 1000 сомдон ушул убакытта бизден алып, даже 1,5 миң, 1300 сомдон. Ал саталар ошондой берип атабыз да биз. Жакшы. Бул жакшы келмек болот. Бек болот эке, а? Вообще мощный мына клубникалар. Мындай деле кылса болот экен да. Моолар вредительдер менен мондай күрөшөсүңөр. Вредительдер менен ушундай зыянкечтерге ушул жакшы да. Органикалык таза продукция берели деп. Продукциянын бөлүнүшүн Субстрат каяктан алдык дедиңер? Субстрат каяктан алдык дедиңер? Субстратты Шри-Ланкадан келди. Шри-Ланкадан. Шри-Ланкадан бизде фуралар жүрөт бекен, а? Жок, биз Өзбекстан келип, Өзбекстан дальше бизге растумашка кылып, анан дальше алып келдик да. Өзбек через Өзбекстан. Жана карго фирмалар барбы? Ошолор менен. Могу эле жакшы. Вредительдер өздөрү эле сарыга чакырат экен да өзүчө. Келип өздөрү эле жабышы эле жок болот. Химга чачпайбыз. Таза. Вообще. Даамы деле сонун. Даамы деле Түркияныкын келсең, маселен, чет мамлекет. Мында Сохиян даамы болот да, мен билем да. Биз Өзбекстанда алып чекебиз бир жылы. Өзбекстанга. Сонун. Болуптур аке. Иштерге ийгилик. Рахмат. Ишти кылып бериңиз. Эми кийинки жылы келгенде малинаңызды кошуп тартып кетели. Буюрса, келе бересиздер. Малина деле бар, 2,5 гектар. 2,5 гектар химбатоп бар экен тууган. Ушинтип ягада кылгандар чарчабай эле ишти кылып атат. Акыры пайда бар үчүн кылып атат баарыбызы. Аллага шүгүр аракет болуп атат. Ошол туугандар. Ийгилик бардыңарга. Моундай дыйкандар, моундай арылар иштейт экен бул жерде. Шмель. Бул каяктан келет? Бул Өзбекстандан келди. Өзбекстандан. Мындан канча иштейсиздер? Канча коробка? Bundan 2 коробка иштейт азыр. Ушулар чаңдаштырат, а? Чаңдашма учуп жүрөт го. Ушулар. Учуп жүргөндө. Анан эгер силерге заказ болсо, Аха. мындай көчөтүн чыгарып беребиз, теплица куруп беребиз, андай услугалар да бар. Соображение кылабыз. үйрөтүп бар, кандай кылып өсүрүш керек. Ал жагы да бар. Молодец. 3 жылдан бери тажрыйба бар. Тажрыйба бар экен. Ушулга Бекболотко кайрылсаңар, кызыккандар болсо, кайрылып, келип, көрүп, сүйлөшүп кетсеңер болот экен. Ошто 30 адырда. 30 адырда. Чоң жолдун боюнда трасса. Чоң жолдун боюнда экен. Ошол, рахмат туугандар. Рахмат сизге да. Өзүм жок болуп калдым да. Өзүң жок болуп. Атам эми. Мына туугандар. Дагы бир гидропоника поляга келдик. Бул атың Некжаныш Жаныш. Канча жаштасың? 21. 21. Жаман. Эме шустрый бала экен. Мунун полясын көрүп коелу деп келдик. Муну өзүң карап атасың? Бүт өзүбүз. Бу жерде канча соток силерге? 5. 5 соток, а? 5 соток 7000 түп көчөт бар. 7000 түп. Корейский сольхян. Сокшан киргизиптир мына. Көчөт алып аткан кичине жаңылыштык кылганбыз. Незин? Минхан аралашып кеткен. Минхан? Көчөт 2 кылган, мыналар Минхан көчөт. Минхан деген ал эмне? Корейский 2 бөлүнө сольхян Минхан болуп.
Механы слабыраак болот беле. Меха слабый, иә. Черныйраак, жалпак тил менен айтканда. Рабочийраак сорт. Местныйраак жак. Мунун жанынан өткөн болобу? Болот, жүрөбүз. Бул көчөттөрдү каяктан алдың эле? Ташкент. Ташкенттен өзбек. Ташкенттен ал Байкемдерден алганбыз. Сол экен отборный болот. Отборный, товарный вид зор, анан кийин чет жакка айдаганда зор. Катуу. Сорхяндыкы. Сорхяндыкы. Азыр бул жерден терип атасыңбы? Ооба, кече терим болду. 15 килограмм. 15 килограмм? 15 000 сом. Андан да көбүрөөк. Каяка сатып атасың? Корзинкалар менен договорлорум бар бүт. Корзинка деген магазинби? Магазиндер 200 грамм контейнерге салып. Корзинка деген биякта Ошто магазин барбы? Жок. Маркеттер, кичи маркеттер. Бар Ошто. Бар. Өзүнүн эле, мисалы, өзүнүн магазинге жеткире албайбыз. Себеп спрос көп да. Азыр Мисирден, Египеттен келип атат. Жесеңиз губкада. Буну жеген адам кайра жегиси келет да. Биринчи жылбы дейишим? 5 ай болду. Гидропоника тармагына киргениме 5 ай болду. 5 ай болду. Өзү негизи алса болот. Биринчи очередь окуу. Бирок мен не ойлоп калдым. Мисалы баардык нерсени ачык айтыш керек да. Сен азыр 21 жаштасың. Сенин возрастындагы балдар ушул клубника тигейин дедим эле десе, совет берет белең бербейт? Берет болчу. Пайдасы барбы? Бар пайдасы. Пайда чыгарса болот, а? Болот. Могу теплицаны Менет биринчи очередь менет. Баардыгы өзү Алладан. Экинчи менет, үчүнчү сабыр. Сен Сабыр өтө чоң роль ойнойт. Сен мисалы ушул нерсени кылып атсың. Канча жылда ушул теплицамы, анан могу көчөттөрдүн акчасын актайм деп болжоп атасың? План быйыл актап чекеш керек. Максат сел максат ошондой. Быйыл актап чекеш. Бир сел болуш керек да, максат болуш керек. Мен Алла таалам берем десе, берем. Түшүм бергенине канча болду? Биринчи теримде 31 декабрда баштаганбыз. 300 грамм терип үйдөйлөргө апарганбыз, гостейди жеп болгула деп. Андан кийин секин уже корзинкаларга тапшырга январдын 15-тен тапшырып баштадык уже магазиндерге. 3 кило, 4 кило, 5 килограмм болот. Азыр Кудай буйрса 15ге жеттик. 10-15 аз. Эмне оорулар менен көп ооруйт экен? Оору основной зыянкестерге карап туруш керек. Зыянкестер? Жанагы эле клеш. Клеш. Сериагинил. Главный теплицада температураны оптималдуу кылып бериш керек да. Ошону контролдоп алып атасың? Колдон келип атабы? Колдон келип атат, Кудай буйрса. Ушуну мен ойлойм, Кыргызстанга жайылтыш керек. Себеп кышында адам баласында организмде мына фруктовый мөмө жемиш калайт да. Дефицит болот да. Биз аны жеткирип турсак, бир жагынан акча да иштейбиз, ден соолукка да пайда. Эми муну көбөйүп кетсе, 1000 сомдон баасы түшүп кетсе, не выгодно болуп калат да? Выгодный 500дөн болсо деле тиричилик кылган болот да, бир семьяны багат да. 500дөн болсо делеби? Бир семьяны багат. Силер могу теплицадан көбүрөөк эконом кылып атасыңар да? Мисалы, кандай десем, бул кыяздыга окшош эмес, янездыга окшош. Мисалы, эртерээк августта эгип, жакшы кароо болгон болсо, ноябрдан майга чейин түшүм бере берет. Көп берет, а? Эми көп деле бербейт. 350 грамм. Болмойт. Ташкентте мен көрүп келдим өз көзүм. 1 килограмм алгандар бар. 1 килограмм 200 грамм алгандар бар. Ташкентте балдар жакшы өстүрүп калды. Алар опыттары күчтүү болуп калды. Алардыкы өскөн могу кус. Алардын могу кустарычы бийик болгону самсалы өсөт да, мисалы. Биз ошого жеткиришибиз керек да. Кудай буйрса жеткиребиз. Ал жак менен договор бар. Ал жак менен иштешип атабыз. Ошолор үйрөтүп атат, а? Үйрөтөт. Себебин кыла береличи. Өзүңүз айтасыз го. Бир нерсенин майын чыгар. Бир нерсенин артына түштүң, бир дуалды урдуңбу, кайра ошол жерге ура бер дейсиз го. Ошо. Бей в одну точку деп коет. Конечно. Да, ладно. Клубника шоколадига мощный, да? Молодец. Сен 21 жашта болдуң. Эми эле бизнести баштапсың. Сен келечекте айлы
биздин возрастка жеткенге чейин 10 гектарлар поле бар иштетип каладың го дейм. Иншалла Кудайым буйрса. Теплица 10 гектар теплицам бар эле деп. Түркияда бирөөнү айттыңыз го сиз. Бир адамдын 45 гектар. 45 гектар теплицасы. Ошондо оозум ачылганда. Деме. Анын клубникасы бышып баштады десең. Аха. Мен Инстаграмда подписка болгом да. Тигиничи. Анан ошонукун көрсөтөйүн да сага. Топураксыз челектер беле. Ой, мынакей. Мынаны кара. Карачы. Ошонуку мына уже Урожайды караң. бышып баштады да ушул компания. Жиштим эле. Кудай буйрса булардын опыты чоң. Биз дагы аракет кылабыз. Көрдүңбү? Ушундай кылып мен мисалы ушундай кылып өстүрсө Актайд болуш керек деп ойлойм да. Биздики моундай болуп калса Актай калабы деп атам да. Карачы. Караң кирип кетпедиби? Көрүнүп атабы? Жакшы. Ошол туугандар, мына бул клубниканы поляны көрдүк. Жаныш Жаныштын номерлерин калтырып коебуз. Ошто кимге клубника керек болсо чыгарып бере аласыңбы? Иншалла Кудай буйрса колдон келишинче. Колдон келсе чыгарып берем. Сен эми дагы опыт алышың керек экен. Опыт алышың керек экен. Анча-мынча оорулар, анча-мынча дефицит элементтер бар экен. Ошолорду карап ишке ийгилик. Рахмат сиздерге да. Сыйлап келип бергениңиздер. Жакшы. Кудай кааласа, биз келип кеткенден кийин ишиң жүрүп кетет. Болду.